Ой, ажеке саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Ажеке, мындай суроо болуп атат да, өзүңүз көрүп, жыл аягы болуп, шайлоо жакындап атат да. Элибиздин жашы болсун көрүп турасың деп аткан, границабызды көрүп турасың деп аткан. Ошондо бир ой болуп атты эле да. Ушу шайлоодо муфтияттанбы, же ар бир мечиттеби, ушу шайлоодо кимде ким акча алып шайласа арам деп бир ушундай бир дуа кылсак болобу? Дуа кылып атпайбыз жылыга эле. Жок, жыгылган менен бир ажеке мечиттерде агитация кылып атат имамдар, көрүп жүрөбүз да, мечиттерде имамдар агитация, кайсы бир партия агитация кылып жүрөт. Ошону бир муфтияттан бир чөчүп же бир чоң намаздабы кимде деп арам ошо жеген тамагы балдарына берген арам деп бир катуураак айтпасак элибиз жок болуп калган калдык да. Границабыз ал элибиздин очоотунда кече карантинде көрдүк, биз өзү компомош таркатып жүрдүк. Элибиздин 70% жакыр экен, биз жөн бактылуу болуп 22% жибериптирбиз. 70% жакыр экен элибиз. Ошон үчүн бир катуураак киришпесек, ажеке бул өтө бир Кыргызстандын келечеги өтө көрүнбөй калды да, ачык айтканда. Ошол катуу турсак кандай болчу, баягы муфти дин саясатка киришпейт деген жактары да бар, бирок ал киришпейт дегени анткени менен уже киришпесе болбой калды ажеке. Менин оюм ошо. Муфти албетте саясатка кирише албайт. Бирок деген мисалы үчүн мен эмне үчүн киришпешим керек? Ал анткени мен иштеп аткандан кийин бир жерде мындай бир боло берет. Анан болгону жанагы али айтып аткан сөз, жанагыдай акча алып шайлаган арам дегенди, ал шариаттын милдет айтыш керек. Ал саясат эмес ал. Ал шарият. Арам ушунун болбойт деп айтыш керек. Ал милдет, ал патва. Ошо шайлоого бир 5-10 күн калганда бир чоң жарыя кылып туруп баардык мечиттерде бир күн жума намазда бир дуа кылып, кимдин алган арам, ошону жеди балдарын жедирген арам деп бата кылбасак, болбой калды. Мен ойлойм, ишке ашат деп ойлойм, ниет кылабыз. Албетте айтылынып калды, баардыгы жакшы болот деген пикирдемин. Чындап шайлоодо добуш акчасын алып шайлаган мына эмне болдук мынакей 1000 сомдук мына карыз болдук. Садаган кетин деп практика деле мындай кымбат болот экен бизге караганда. Алар ошо бир суткасына 1000 сом же бир саатына 1000 сом, а биз болсо 5 жылга 1000 сом болуп атабыз да. Эми ушунчалык арзан болдукпу, тикейден арзан болдукпу деген сөз Кудайым шерменде кылбасын. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Сүйлөй берсеңиз болобу экен, же кандай экен? Өзүңүздүн номериңиз керек да. Эмне кылат элеңиз номурумду таксырым айтсаңызчы. Окутуш керек сиз менен. Жок, мен окубайм, мен дем салбайм. Дем сала турган эмем жок, адатым жок. Меники таксырым кечиресиз. Ушинтип жеке номер сурайт, анан сурагандан кийин ушундай бир дем салып бериңиз, андай мындай дедим дегендер бар. Адамдардан качпайлык, түз эфирден жооп береликте ушул жерде уюштуруп атабыз. Адам ушул жерден суроо бериш керек. Анткени адамдар угат, пайдаланат. Сиз жооп алсаңыз, калгандар сабак алат, ошентип бардык ордуна келет. Урматтуу бир туугандар, Кудай таалам бардыгыбызга жакшылык берсин, оомат берсин, элибизге тынччылык, аманчылык берсин. Мына чек арада болуп аткан проблемалар Кудайга жага турган таризде чечилип, эки эл ынтымак болгон Кудайым насип кылсын. Анан келе турган шайлоолорубузда Кудай таалам Кудайга жага турган иштердин болгондугун Кудайым насип кылып, иштеп аткан падышабыздын Кудайга жага турган иштегендигин Кудайым өз оомат берген болсун. Ал эми карапайым элибизге чыныгы мусулман болуп итаат кылып, элибизди, журтубузду, динибизди сатпагандардын, уят кылбагандар катарында болгон Кудай таалам насип кылсын. Өтүп кеткен аталарыбызды, апаларыбызды Кудай таалам бейиш ырайымын алсын. Ооруп аткандарга шыпа берсин Кудайым. Алыста кел албай жүргөн, мына Индияда кел албай жүргөн, Пакистанда кел албай жүргөн, Байкалдан чалбачы Россияда кел албай жүргөн бир туугандарыбыз бар экен. Ошолордун баардыгын аман-эсен келип алган Кудай таалам насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алмазбек Атамбаевдин артыкчылыгы эң чоң бир кемчилиги. Сооронбай Жээнбековдун артыкчылыгы жана кемчилиги ушул. Сооронбай Шариповдун эң артыкчылыгы бул бүгүнкү күндө эбегейсиз коррупция менен күрөшүү. Анан кийин Кудайдан, элден корккону. Кемчилигин Сооронбай Шариповдун кемчилигин көрө албайт. Алмаз Шаршеновичтин артыкчылыгы. Алмаз Шаршеновичтин артыкчылыгы
Билбейм, гитара ойноп ырдаганыбы балким. Кемчилиги деп. Кемчилик этирген кемчиликтер бүгүн мыйзам алкагында жооп берип атат. Kiyimlerimi yakanda sal estek de. Buldu aka. Aka buldu. Kara mı aka? Ha kara. Suga şu zarın da. Tarttın mı? Hı. Ol egeğin halinde. Al ne kadar? Buldu aka. Tarttın mı? Tartıldı. Yok savak olsun gerekte belli savak. Buldu aka buldu ya mı? Buldu mu? Tarttırma kuşları. Dere karasın. Ne kadar? Dere karasın lan. Aka buldu. Bak özür abi. Dere karasın. Aka buldu. Öçür öreyin. Kantip kaysı bet menен келесиңер деп буларды жаздым элем. Ушуну мен эчтеме ойлоп тапкан жокмун. Жөн эле ошолордун сүйлөгөн сөздөрү, парламентте айткан сөздөрүн ырга кошконго аракет кылдым. Ошону окуп берип коеюн. Кантип кайсы бет менен келесиңер. Эскирип 5 жыл айткан жомогуңар элге эртең эмне убада бересиңер. Карызга белчебизден батырдыңар, кантип кайсы бет менен келесиңер. Олтурдуңар, төө десе бейини айтып, окуй албай кагазды колдо турган, бүгүн алган чечимден эртең кайтып, кеңеш болду өлкөнү артка бурган. Парламентке чогулуп сабатсыздар, кадыр баркын тебелеп түшүрдүңөр. Айтылчу ойду толук жеткире албай, сөөктө тил жок менен бүтүрдүңөр. Апрель айды байкуш жылдын кылып, 17-ге эмнеге кайтардыңар? Мыйзамды бузуп жүрүп көнгөнсүңөр, жогор жактын буйругун аткардыңар. Мейлеми, жеп ичтиңер, отурдуңар, эл үчүн бир маселе чечкилечи. Байлыкка жетиш үчүн кошулдуңар, кол шилтеп саясаттан кеткилечи. Франкфурт жана дагы Майамага ээр чишип эс алганы баргылачы. Сексалүттү жакшы үйрөнүп, шарт болсо ошояктуу эле калгылачы. Эл аралык маселе түзмөк турсун, эл аралык сөздү так окуй албай, 5 жыл уктап эс алдың парламентте жок дегенде бир токтом токуй албай. Корро деп такаласың, вирустардын падышасын пачак кылып, кулакка тээп лапша илип олтурасың, ар кимиңер немиңерди качат кылып. Ойгоңгула, карап турбай көңүл кош, саясатка аралашкын баш уруп, билими жок тупойлорду шайлабы деп мен таштадым чакырук. Жетимдин башын сыласаң жетилесиң дейт. Жетимдин башын сылаган кайсы депутатың бар айтчы. Кайсы чоңуң бар айтчы бизге. Айт, мен ошоңо барайын. Кайсы чоң бар? Бардым, алдым, жуттумга келип отуруп калышты. Кимге дартыбызды айталы. Рахмат, Кудайдан жардам болсун, бизден кайтпаса Кудайдан кайтсын. Силер үнүбүздү угабыз деп келиптирсиңер. Силер иштирели деп келиптирсиңер. Шулардын көйгөйүн угалы билели деп келиптирсиңер. Силерге рахмат, бирок биздин көйгөйүбүздү эч ким укпайт, эч ким билбейт. Биздин үнүбүз жетеби? Алдына кетейин айтышса да болот. Ушу балдарыбыз тирүү болсо ак үй көк үйдү билет белекпиз. Биз бир президент ким экенин билчүбүз. Бир чоңдун атын билчүбүз. Көңүлдөп билчүбүз. Өз окатын сөз испеттим экен. Окуй, 1000 мерте шүгүр деп коюп отурчубуз. Кимге баралы, кимге айталы? Мен муну көргөндө, баламды көргөндө, кан түтөйм тетигини көргөндө. Кан түтөйм. Жалгызынан калган бала экен, окуйду, ушуну да нормальный кылып. Көзүн эметөрүп, көзүн ислап, көз доктурга да алып бардым, басып калып, лорго да алып бардым, 3 жакка алып бардым. Эже нерттен деп эле койду. Дарылап берели деген киши болдубу? Бардык жерде мамлекет бийликтеринде отургандар дагы, столдо отургандар дагы ойлонуш керек. Бул Ош окуясы эмне себептен болду? Себеби эмнеде болду? Ушунча кыргыздын балдары эмне себептен кырылып калды бул жерде? Эчтеңкеси калбай. Менин балам өрттөдү, чапты. Эчтеңкесин койбой, суу кыргытышты. Мынеке. Мен өлүгүн таппай, дайынсыз болуп жүрдүк. 4 кабырганы алып барып койдум мен. 4 кабырганы. Ошон үчүн
Mına balası dagы ошо Атамбаев келгенде айтты. Мына алардын көзүнчө айтты. Менин ошондо 4 жашар, 5 жашка чыкпаган бала эле. Неменин Өзбекстандын өкмөтүнө, президентине жазбайлыбы деди. Атамын сөйөктөрүн таап, денесине алып барып койбойлубу деди. Мен ошондо президенттин алдында, Атамбаевдин алдында айттым. Мына ушу баласы дедим. Азыр 5 жашар дедим. Дагы 20 жылдан кийин кандай акыбал болушун мен билбеймин дедим. Себеби бул бала мени ойлондуруп атат дедим. Азыртан бага түрмөктөлгөн суроолорду берип атат дедим. Мен кийин кантип жооп берем буга дедим. Жүрөгүбүз ыйлап канады. Биздин жүрөгүбүз ушу балдардын түбөлүк биздин жашообуз бүткөнгө чейин биздин жүрөктөрүбүз жараланганса дагы болоюн. Бул жараны эч качан эч ким айыктыра албайт. Бизге акчаны, башканы берсе дагы, башка материалдык жардам берип бизди бөлөп койсо дагы биздин жүрөгүбүздө бул нерсе. 10-июнь күнү ошто тополоң чыккан болсо, түнү чыгыптыр 10-июнь күнү. 11-июнда учуп келип, убактылуу бийлик болгон жакта дагы, эми убактылуу бийлик дагы 7 курамдан турган. Келишип тополоңду токтотсо болобу эле. Бишкекте жатып тамаша кылып турушкан. Оштогулар кырылып, күйүп, тымтыракай чыгып, бардыгы больницалар өлүккө толгондо анан келиш. Анан 29-27-синде референдум дегенде келишти. Ошол мезгилде моргто өлүктөр жаткан тизилип. Киргенге уруксат берген эмес. 7 күн кармаган өлүктү. Референдум өтүп кетсин, анан кийин өлүктөрдү бергиле деп. 7 күндүн ичинде саратандын күнү өлүктөр эмне акыбалда болот? Кийин биз кирдик моргторго. Моргтун акыбалы жарабайт. Эми оягын айтпай эле коеюн. Айтканга дагы нервим чыдабайт. 5% кыргыз өлсө ята нече бар деген сөзү бар. Алсаң алып калдың. Кыргыз өлсө ята нече бар. Ошондой сөз бар да дисикте. Бар. Балам Өзбек Кыргыз университетинде окуйт эле 3-курста бүткөндө алып кел, практикаңа алып кел деп атып камап, муунтуп, башын балталап өлтүргөн экен. Ошол өлүгүн мен 1 жылдан өткөндөн кийин алдым жеңк аркылуу. Өзбекстанга кеткен экен. О жерден баягы здоровый баланы муунтса шишип көп, 35 менен 55 жаштагы бала деп берген экен. Мен 35 менен 55 деген албайм деп 1 жыл каймашып, көрүнгөн жерге ДНК тапшырып жүрүп акыры киши жан баш сөөгүнөн алып анан мына сиздин балаңыздын жашы тууру келди деп берди. 1 жыл 18 күн дегенде алдым мен. Чыгыраганда сөөгү алдым, башка эчтекесин алганым жок. Окшогон энелерди бийлик карабайт. Мен балам юрфакты бүтүп, диплом алам деп келип, ушул окуяга туш болду да. Ошо бийликте отургандар бийлик талашып, ошолордун кесепети ушу элге тийди. Мына карапайым эл кыйналды. Биз издесек дагы таппайбыз балдарыбызды. Окшогон үйдүн бизге кереги жок. Балдарыбыз тирүү болсо окшогон үйдүн канчасын алат эле. Атамбаев баш болуп өзү келгенде биз силерге үй бердик, акча бердик, өзүңөрдү жапкыла деди. Ошол сөзү элдин жүрөгүнө катуу тийбейби? Атамбаев баласын мага бере беле? Мен Атамбаев келгенде дагы корккон эмесмин. Ушул энелер айтсын. Атамбаевдин бетине айтканмын. Силерге үй бердик, акча бердик дегенде. Акчаңды дагы, үйүңдү дагы ал. Бизге кереги жок. Менин баламды тирик таап бересиңби? Болбосо өз балаңды мага өткөзүп бересиңби деп айтканмын, бетине айттым. Мен Атамбаевди сен президент элең деп коркподум. Бетине айттым. Азыр ушунчалык күйөсүн да. Катукаевди 10 жолу какшагыча, 1 жолу бизди эскерип, кийин окуясын ушундай кан какшаган энелер калды эле деп бирөө эстедиби? Жок алдыңа кетти. Бишкекке канча бардык мынаки. Кире алдыкпы биз бир депутатына? Жок, кире алган жокпуз. Кабыл албайт айттен. Бердиге келсе бир аябай зарыгында келишет. Кокуй мен болгон атам силерди мен караймын, үйүн окуясын чыгарамын асманга дейт. Жок, айке барсак кире албайбыз. Жүзүн көрө албай келебиз. Мен чоңдорго ушунчалык каршымын. Бирок бул жалган дүйнөдө бардыгы жыргап атат. Бул 5 күндүк күн. 5 күндүк күн. Мунун жообун бере турган жактан жооп берет. Биз кан какшап түтөп турсак, ошолор жыргал жашоодо өмүрү сүрүп кетеби түбөлүк. Түбөлүк кетпейт. Алар деле биз барган жерге 2 метр жерге барат. Биз көмүлгөн жерге көмүлөт. Падыша деп
аны асфальттеп тике тургузуп койбойт. Барды биз барган. Чогуу жерге барабыз. Чогуу. Бирок ошол жактан жооп берет. Биз кан түтөгөн, ыйлаган. Качан кара топурак көзүбүз басмайынча биз сазайын Кудай берсин деп гана каргап силе отура беребиз.